Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Тартина дава китебинде ушул жерге келип токтогонбуз. Аллах таалам жардам менен Аллахым баарыбызга пайдалуу илим насип кылсын. Адам өзүн абалын ой жүгүртүп бир аз караса, башында бир тамчы суудан баштап толук калыпка келгенге чейин кандай деген этаптан, не деген абалдардан өтүп келди. Аны ушундай камкордук менен Аллах таалам өз ырайым менен тарбиялап этаптан этапка жеткирген. Аллах таалам улук зат кантип адам баласын максатсыз таштап койсун. Ага буйрук бербей, же тыюу салбай, же анын өзүнүн милдеттерин Аллах таалам ага таанытпай, эскертпей, жаза да бербей, сыйлык да бербей, ушул дүйнөгө келдиң, ичип жеп жашап өтүп кет. Акыретте эч кандай сага сурак да жок, эч нерсе жок деп. Кандай болсун? Бул Аллах тааламдын улуктугуна, Аллах таалам даанышмандыгына дал келбеген сансыраак туура эмес ойлор. Эмнеге бул сөздөрдү автор айтып атат? Биз жогоруда айтпадыкпы? Кээ бир адамдар Аллах тааламдын ырайымына, Алланын кечиримине таянып алып жашоодо эч кандай буйрук менен тыюуну көзүнө илип койбостон, каалаган, эңсеген, ойлогон ою менен рамка деген, чек деген жок, ал адамдын жашоосунда адал арам жок, буйрук тыюу деген жок, баш оорубайт да. Мына ошондой адамдарга кайрылып, кээде логикалык дагы далилдер менен, баяндар менен автору баяндап айтып атат. Мындай нерсе Аллах тааламга эч ылайык келбей турган нерсе. Бул ушундай ойлогон адам амал кылбай эле кечиримине жетем, амал кылбай эле ырайымына бөлөнөм деген адам, бул Аллах тааламды шылдыңдаганга барабар, Аллах тааламдын көз килбегине барабар деп эскерип атат. Эгер адам бала чындап ой жүгүртсө, көргөндө, көрбөгөндө бардык нерсе Аллахтын жалгыз экенине, пайгамбар жибергендигине, Куранды түшүргөндүгүнө, ушунун баары Аллах тааламдын өзүнө далил. Ушул жөн эле адам баласын жөн эле жаратпагандыгына далил. Ушунун баардыгы олуттуу нерсе. Мына Адам алейхиссаламдан баштап кыяматка чейин 50 жылда эл жаңырып, 100 жылда жер жаңырып, пайгамбарлар келип, Аллахтын китеби түшүп, алымдардын, пайгамбарлар мураскаруу болуп, ушулардын баары эскертип келгендиги, андан ары кыяматтын тургандыгы бул оюнчук нерсе эмес. Ушул улуу максатка жаралган экендигинен кабар берет. Анан ушул далилдерди Курандын Баяны аттуу китепте дагы баяндагам дейт. Ибн Кайым дагы бир китеби бар ушундай. Ибанатул Кур'ан. Ошол китебинде дагы эскерген дейт. Аллах таалам өзү жаратуучусу экенине, анын жалгыз экендигине, элчилердин жиберген экендигине, Аллах таалам сыпаттарда да, аттарында да эч кандай кемчилсиз экенине, ушунун баардыгы кабар берип турат дейт. Эми Шейх Солих Фаузан ушул сөзгө да кыска токтолуп, адам ойлонуш керек дейт. Ойлонуп жүргөн, оору ойлор менен жүргөндөр эч кандай жакшылыктын себептерин жасабай, жамандыктын себептеринен оолак болбой, жашоодо мал сыяктуу жашап жүргөндөр, таң атса кечти күтүп, кеч кезде таңды күтүп, өмүрүнөн өрнөк албаган, пайда албаган, акыретине азыгын даярдабаган адамдарга кайрылып айтып атат да. Кандай болсун бул? Алла таалам эмне эрмектеп атабы биз менен? Жөн эле жаратып койду ушинтип. Андай болбойт. Ушундай Аллахтын өзгөрүүсүз мыйзамдары бар. Ошол менен адам жашаш керек. Эч убакта жаман жолдо жүрүп, адам бактылуу болуп кетпейт. Эч убакта адам жакшылык жолдо жүрүп, бактысыз болуп калбайт. Ушундай себептерди Аллах таалам койгон деп. Мына кичинекейинен баштап, бир тамчы суудан баштап, эрезеге жеткирип Аллах таалам өзү тарбиялап чоңойтты, рызкысын берди, жакшылык, жамандык жолду баяндап берди, буйрук кылды, тыйды. Ушунун баардыгы Аллах тааламдын өзүнүн кулуна камкор экенине, ушундай Аллах таалам жөн эле жаратпаган экен, жөн эле таштап койбоптур. Муъминун сүрөсүндө 115-аятында фахасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун. Силер эмне жөн эле жаралып калдык, жөн эле силерди жаратып койду деп ойлойсуңарбы? Текке эле жаратып койду жөн эле. Силер бизге кайтып келбейсиңерби дейт. Аяхсабул инсану аютрака суда. Адам баласы ойлойбу жөн эле жер бетине ташталып калат деп. Жөн эле ташталып калат, сурак берилбейт деп ойлойбу дейт деп аяттарды келтирет. Ушундай кылып чырайлуу кылып жараткан, кайра өлтүргөндөн кийин Аллах таалам кадыр зат эмеспи, тирилтип койгонго дейт. Жоктон бар кылып, бир тамчы судан ушундай чоң эрезеге жеткирип, рызкысын берип, чоңойтуп, кайра өлтүргөндөн кийин кайра калыбына келтирип коюш бул жеңил нерсе Аллах тааламга. Кайрадан тирилтет, сурак берет амалдарына. Бул дүйнөдө кандай амал кылды? Ошон үчүн бул дүйнөнү жөн эле жаратып, кайра жок кылып салыш үчүн жараткан жок Аллах таалам. Улуу таанышмандык, улуу максатка жаратты. Ошонун натыйжасын акыретте адам балдары көрөт дейт.
Бул дүйнөнүн натыйжасы акырет. Бул дүйнөдө ар бир кылынган жакшылык, жамандыктын натыйжасын акыретте көрөт. Эч бир адамдарды Алла Таалам жазасыз калтырбайт. Жакшылык келген адамды жакшылык жол менен, жамандык менен келген адамдарды өз жазасы менен жазалайт. Jafiya suresi 21. ayet. Am hasibellezina ijtarahu sayiat an naj'alahum kellezina amanu ve amilus solihati sawa mahyahum ve matuhum sa'a ma yahkumun. Жаман иштерди жасап келген адамдарды, бузук иштерди жасап келген адамдарды биз ыйман келтирип, солих амал кылган адамдар менен тең кылып коймок белек. Алардын жашоосундагы, өлүмүндагы тең кылбайбыз. Мындай чыкканда сооп амалдар тең болуп калбайт. Бул кандай жаман ой деген. Бул кандай жаман ой деген. Мына ошондуктан бизге ачыкталат кур үмүткө, кур кечиримге, амал кылбастан, себептер жасабастан, жакшы ойдомун, жүрөк таза болсун, Алла Таалам кечиримдүү, Алла Таалам ырайымдуу деп, бирок ырайымга бөлөнө турган кадамдардан оолак болсо, Алла Таалам кечиримдүү деп кечиримге себеп болуучу амалдардан оолак болсо, ал адам өзүн өзү алдаган дейт. Керек болсо, Алла Тааламга акыретке ишенген болсо. Эмнеге? Себеби бул кур жалак калат, себеби амалды таштады. Кур үмүткө таянды. Бул адамдын акылы аз экенинен кабар берет. Мээсинин бузулгандыгынан кабар берет. Кантип сен ишенген нерсеңе таштап саласың? Эгерде акыретке ишенбесе, түшүнмөкпүз. Бул адам капыр экен, акыретке ишенбейт экен. Эми ишенбеген адам кантип амал кылат? Ишенген адамчы? Ишенген адамга эмне жок? Ишенип туруп амал кылбаган адамды кандай түшүнөбүз деп атат автор. Эгер мындай суроо берилсе, адам акыретке, бейиш менен тозокко шек санабастан ишенип туруп, эмне үчүн амал кылбай коюшу мүмкүн? Эмне түрткү бериши мүмкүн буга? Ал Аллах Тааламдын алдында барып турарын унутуп, даярдык көрбөй, эч кандай кам көрбөй өтүшүнө эмне себеп? Автор айтат, бул Аллахка көпчүлүк адамдарга тиешелүү чыныгы суроо дейт. Көп адамдар эмне себеп? Кээ адам билет, түшүнөт, угат, көрөт, мээсине жетет, бирок амал кылбайт. Ишеним бар, иман бар болуп, амалдын жок болушу эң таң калыштуу нерселердин бири дейт. Ушул оору кээде адам аны практикалыкта да жашоодо көрүп жүрөсүздөр. Чын эле адам билет, могу зыян деп аракты, бирок иче берет. Тамекини билет, бул зыян, чеге берет. Могу күнөө, чоң нерсе, күнөө дейт, бирок жасай берет. Эми ушуну тыйылбашына, өзүнө кам көрбөшүнө, акыретке даярдык кылбашына, жалкоолукка, кайдыгерликке түшүп кетишке, өзүн таштап салышка эмне себеп деп бир нече себептер бар дейт. Биринчиси илимдин алсыздыгы. Себеби адамдарда илим бир даражада болбойт. Бирөөнүн илими көп, бирөөнүкү орто, бирөөнүкү аз. Илим канчалык адамды алсыраган сайын билген нерсесине дагы ошончолук кош көңүлдүү, кайдыгерлик кыла берет экен. Жана ыймандын, якиндин алсыздыгы. Ал эми ыйман, якин деген илимге байланыштуу. Кимдин илими азайса, албетте ыйманы дагы, якини да азаят. Кимдин илими көбөйсө, анын якини да, ыйманы да көбөйөт. Ошон үчүн Аллах Тааламдан эң корккон адамдар алымдар. Ким ойлогон болсо, илимдин даражалары болбойт деп, анын ою, пикири бузук, ою туура эмес деген сөз. Ибрайым пайгамбар эмне кылган? Өзүнүн Роббисинен өрүктөрдү тирилүүсүн көрсөтүп беришин суранган. Билсе деле Алла Таалам ошол нерсеге кудуреттүү экенин билген, ал ишенбегендиктен эмес, иман келтирбегендиктен суранган жок. Билсе деле Кудайдын кудурети ошого жетиштүү экенин билсе деле, эмне үчүн? Мындай жүрөгүнө бир тынчтык келиш үчүн. Уккандан көргөн башка да, ошону көргүзү келген. Жүрөгү тынчтаныш үчүн деп коет. Билген нерсесин көргөндөй болушун, даана көргөндөй болуш үчүн дейт. Ошон үчүн алымдарды сөз айтып, уккан менен көргөн бирдей эмес деп. Угуп койгон. Ошондуктан адам канчалык ушу китепти окуп, сабактарды угуп, акырет жөнүндө эскерип, пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистерин көзү менен окуп, Куранды окуган сайын адамдын илими өсөт, якин өсөт, ыйман өсөт. Ошонун бардыгы адамга амал кылышка түртөт. Илим алсыз болуп, ал илим жүрөктө дайыма жандуу болбой калса, көбүнчө жүрөк тескеринче иштер менен алек болуп кетсе, напси, каалоо, кумар үстөмдүк кылса, шайтан үмүттү узартып, алдап турса, узун үмүт, катуу кайдыгерлик, дүйнөнү сүйүү, өзүнө жеңил шылтоо табуу, көнүмүш адаттар болуп калат адамда. Андан кийин ал ыйманды сактап калыш кыйын болот дейт автор. Мына ушул себептерди эскерип атат автор. Ыйман алсырайт, ыйман алсырашына илимдин алсыздыгы, илимге кош көңүлдүү кылгандыгы. Анан кийин илим алсыраса, ыйманы түшсө, якини түшөт, анан ал кезде адамдын напсиси алсырайт. Анан өзүнүн табияты бузула баштайт адам.
табияты бузулгандайын өзүнүн хава деп коет. Хава деген напси каалаган нерселерди ээрчи берет. Уктайм десе уктап калат, намазы каза болсо деле. Шахватын тыя албайт. Керек болсо өзүнүн шахватына кул болуп калат адам. Анан напсисин контролдобой таштап салат. Анан ал кезде шайтан анын моюна минип алгандай эле чынжыр менен байлап жана итти байлагандай, итти жетелеп алат го, ошондой кылып баштайт. Шайтан ага арамды кооз көргөзөт, адалды оор көргөзөт, жашоодо намаз окуп буйрукта жүрүүнү кордук кылып көргөзөт. Ал эми сен эркин болушуң керек, адам бул дүйнөдө бир жаралат деп адамды каалаганын кыл деп эркиндикти, күнөөлөрдү кыла берүүнү ага чыныгы эркиндик деп көргөзүп коет. Ал шайтанга өзүнүн напсисине кул болуп жүргөнүн сезе албайт адам. Аллахтын келген убадаларын узак көрөт алат. Качан ага чейин? Ким бар, ким жок? Заман өзгөрүп кетеби? Ага чейин дагы бир оңолуп кетербиз деген ойдо жүрөт. Ал байкуш билбейт, ажалы күн бүтсө көз ирмемде кетип каларын. Мына ошондуктан анда үмүтү узарат. Анан үмүтү узаргандайын караңгыдай каптап келген кайдыгерлик каптайт адамды. Кайдыгерлик деген бул эң жаман. Билип туруп амал кылбайт, көрүп туруп көрбөйт, угуп туруп укпайт, жүрөгү да сезбейт, кеңкелес деп коет. Бул өтө жаман оору, Кудай сактасын. Дайыма тез натыйжаны күтүп баштайт. Куш кармайм, сразу бактылуу болом деп. Алдыга сабыр, якын мен иши жок. Анан ар нерсесине шылтоолор таап баштайт. Элдин баары эле жүрбөйбү? Анан мынчалыкка барбайлы, тигил бул деп өзүнүн жаман иштерин бардыгын актоо менен алек. Өзүнүн күнөөсүн моюнга албайт. Башка бирөөлөргө шылтоо, бирөөгө таштап салууга, керек болсо жашоосунун тагдырын дагы бирөөгө шылтап коет. Өзүн өзү колго албайт, Аллахка таянбайт, кечирим сурабайт, ушундай актоо, шылтоолор менен жашайт. Андан кийин Аллахка таянбаса, жардам сурабаса, аны кандай кылат? Аллах таалам аны таштап коет дейт. Асман жерди Аллах таалам кандай сактап турган болсо, ошо адамдардын ыйманын дагы Аллах таалам сактап турат. Ошол адамдын ыйманына, илимине, Аллахка болгон дуасына таянганына жараша. Өзү адам бузулам десе, Аллах таалам кантип кармайт ал адам? Өзү адам ошол жолду тандап аткан болсо. Ошол үчүн Аллах менен чынчыл болгула, Аллахка кайрылгыла, жалбарып сурагыла деген ошол. Ошондо Аллахтын жардамы келет сага. Өзүң каалабай жатса адам, кереги жоксуң сен мага деп өзү шайтанга, напсисине кул болуп атса, кантип Аллахтын жардамы түшөт ал адамга? Мына ошол себептен адамдар ыйманда да, амалда да ар кандай даражада болгондугу ушудат. Айрымдарда ыйманы жүрөктө бир чаңчадай калбайт. Кээ бир адамдардын ыйманы тоодой болуш, кээ бирлеринки орто болуш, кээ бирлериники такыр жок. Ушунун баары эмнеге байланыштуу экен? Илимге. Илим, сабыр, якын деп ушунун баары эскерген. Сабыр деген ошол амалды, жакшылык амалды жасашка дагы адамга сабыр керек. Анан барып ошентип ыймандын даамын сезет. Анан сабыр кыла албаса кантип ыймандын даамын сезет? Мына ошон үчүн Алла таалам сабыр ээлерин, якын ээлерин жана бекем ишенгендерди Алла таалам мактаган. Керек болсо диндеги жол башчылар деген. Аллахка сабырдуу жана ыйман менен, бекем якын менен адамдарды мактап не деди? Алар сабыр кылып аяттарыбызга бекем ишенгенде биз аларды жол башчы кылдык деген. Элестетиңиз, адам затына жол башчы. Эмне эки сыпат менен жетишип, сабырдуулугу менен жана якын деген. Якын деген акыретке болгон бекем ишенимни, ошону көрүп тургандай ишенген деген. Мына ошону көрүп, кантип көрүп тургандай болуп ишенет? Илим менен жетет ошого. Амалы менен жетет, сабыры менен жетет. Элестетиңиздер, жанагы сөздөр каяка барат деп, бул сөздүн төрөсү каяка кетип атат? Жанагы айткан адамдарга. Амалы жок болсо, жакшылыктардын себептерин жасабаса, жамандыктын себептеринен оолак болбосо, бул адамда каяктагы якын, каяктагы ыйман, каяктагы сабыр, каяктагы үлгү. Мындай нерселер менен адам өзүн өзү алдаган адам. Анан ушул нерсени айтып, биз жашаган жашообуздагы кээ бир практикалык нерселер менен дагы көзүңдү ач, эй адам баласы деп автор дагы мисалдайт. Эмне дейт бул бөлүмдө? Бизге ачыкталат Аллахка болгон жакшы ой менен, жакшы чырай ой менен өзүн өзү алдаган адам. Аллахтан жакшылык күтүү менен алдоонун айырмасы ачык айтылат азыр. Эгер жакшы үмүт адамды амал кылууга түртсө, аны акыретке жетелесе, бул туура үмүт. Кимде мен жакшы оюм, жүрөгүм таза бол, главный. Кудайды жакшы көрөм, Аллахты сүйөм, мен деле жакшы адаммын, мен деле Кудай деген адаммын, Кудай деген куруп албайт, жакшылык, жакшы үмүт баары алдыда, баары сонун болот деп жүргөндөр бар да, амал кылбай эле. Өзү бир сонун, жүргөнү да сонун өзүнүн түшүнүгүндө. Мен баланча болуп намаз окубасам деле,
бирок мен андан жакшымын дейт. Эмнем жакшы десе, мен ага караганда кичпейилмин, ага караганда пунктуальнымын, ага караганда жүрөгүм таза дегендер бар. Мен ага караганда балким Аллахты жакшыраак көрөмүн дегендер бар. Эгерде ушул сөздөрүң чын болгондо, анда сенин амалың коштолмокту. Мына ушул жакшы үмүт болмок. Анын баары кур сөз, пайда бербейт. Өзүңдү өзүң алдап атасың, өмүрүңдү текке кетирип атасың. Жакшы үмүтүң амал кылууга түртүш керек. Аракетке жетелесе, мына ушул туура үмүт. Эгерде ал эми жакшы үмүт жалкоолукка, күнөөгө кирүүгө алып барса, анда бул алдануу. Себеби чыныгы үмүт адамды ибадатка жетелеп, күнөөдөн кайтарат. Мына ушул акыреттен Аллахтын ырайымын үмүт кылган, кечиримин үмүт кылган, бейишин үмүт кылган адам амалы жакшылыкка, соопко түртүш керек эле. Ал эми үмүтү жалкоолукка, шалакылыкка алып барган адам өзүн өзү алдаган адам. Эми ушунун биз жашап аткан күнүмдүк жашоодогу практикалык абалына көрөлү дейт. Аллахка болгон жакшы үмүт себептерди кылуу менен кошууга болот. Себептерди таштап коюп эле үмүт кылуу, себептерди таштап коюп үмүт кылдым деп коюу, бул жакшы үмүт эмес. Бул мактай турган үмүт эмес. Мактоого татыктуу үмүт эмес. Жакшы үмүт аракет менен коштолуш керек. Роббиңден, Аллах Тааланан жакшылыкты үмүт кылып, ошол жакшылыкка жеткирген амалдарды жасап, мына ушул туура жол. Ал эми иш кылбай эле, амал кылбай эле үмүт кылган, өзүн өзү алдаган адам. Аллахка каршы күнөө кылып жүрсө, бул жакшы үмүт эмес, бул өзүн өзү алдоо. Алдануу менен туура үмүттүн айырмасы ушунда деп атат. Ошон үчүн аятта да кимди ким акыретте жакшы үмүт кылса, эмне жакшы амал кылсын деген канча деген аяттар бар. Аллах кечиримдүү, мээримдүү деп айтат дагы, бирок тобо кылбай, күнөөнү таштабай, ибадатта кылбаса, бул Аллах Тааламды алдап жаткандык. Керек болсо Аллахты шылдыңдаганга барабар деп айтышат кейбир. Эмнеге? Аллахтын «Уинна роббака лашадидул айқоб», Аллах Таалам катуу азапка салат деген аяттарын каяка коет. Анан эми практикалык мисалдар адамдын жашоодо көрүп жүргөнү. Эгер бир адамдын мындай бир үлүш жери деп коелу, же участок бар, жери болуп, андан пайда чыгат деп үмүт кылып туруп, жерин айдабаса, сеппесе, сугарбаса, карабаса, түшүм молу болот деп үмүт кылса, ошентип ойдо жүрө берсе, эч нерсе кылбаса, эл аны эмне деп ойлойт? Кылсыз адам деп ойлойт. Муну ким келтирип атат? Муну автор келтирип атат туганда, Ибн Кайым рахимахулла өзү. Мен таң калганым ушул маселеге Ибн Кайым рахимахулла аттап кетейин десем деле көп топтур да. Себеби ушундай адамдарды мен көп көрдүм дейт. Жашоодо мындай тириликте себептерди алат, Аллахка келгенде, акыретке келгенде баш тийбей калат. Бүт эле кечиримге, ырайымга таянып алган адамдар. Өзүң жашоодо көрүп турган, жашап аткан жашооңдогу мыйзамдар бар го, закономерность. Кандай адам мамиле кылат? Эмнеге сен ошондой мамиле кылбайсың, Роббиңе мамиле кылганда деп эскерип. Ушул адам жерим бар деп туруп эч нерсе экпей, бирок түшүм күтүп атам десе, бир аз жетишпейт экен деп ойлойт. Эмнеге сен акырет келгенде ушундай мамиле кылып атасың? Күз келгенде урожайымды кенен алам деп, сугарбайт, экпейт, карабайт. Ошондой эле кимдир бирөө никесиз эле бала төрөлөт деп ойлосо, мен балалуу болом деп бирок үйлөнбөсө. Ошондой эле бир адам дейт, издебей туруп эле, илим талап кылбай эле, мен заманымдын эң билимдүү адамы болгум келет деп атат. Муну дагы акылсыз үмүт деп айтат. Ошол сыяктуу эле ибадат кылбай, Аллахка жакындабай туруп, жогорку даражаларга, улуу бейишке жетем деп үмүт кылуу да туура эмес. Бул өзүн өзү алдагандык, бул акылсыздык. Аллах Таалам Куранда айтат: «Инналлазина аману валлазина хаджару ва жахаду фи сабилиллах улаика яржуна рахматаллах». Иман келтиргендер, хижрат кылгандар, көчүп жана Меккеден билесиздер, жана Аллах жолунда күрөшкөндөр, мына ошолор Аллахтын ырайымынан үмүт кылышат. Мына ою жүгүртүп көр, Аллах алардын үмүтүн иман жана ушул амалдарга байланыштырды. Жөн эле кур үмүттү айткан эмес алар. Иман келтирди, амал кылышты, жерин, элин, жашаган жерин таштап кетишти, кыйналышты, согуш кылышты. Анан барып не кылды? Алланын ырайымынан үмүт кылып турду. Анын буйруктарын аткарбай, тыюу салгандарынан тыйылбай, Аллахтын ырайымын үмүт кылышкандар өзүн өзү алдагандар деп кайра эскерген. Үмүт жана Аллахтан жакшылыкты күтүү, Аллах өзүнүн мыйзамында, тагдырда жана сообунда белгилеген себептерди аткаруу менен болот дебеди. Ушул Алла Таалам жазып койгон өзгөрүш мыйзам ушул. Үмүт кыласыңбы, амал кыл. Жакшы ойдосуңбу, амал кыл. Мына ошондо туура болот деп атат. Андан ары Фаузанда хафизахулла ушуну кененирээк дагы токтолгон экен. Себеби азыркы заманда да ушундай адамдарды көп дейт. Шайтан дагы карапайым адамдарга, ушул жактан адамдарга кирип келет. Ошондуктан алымдар ушул сөздү айтып келишет. Иман амалсыз иман болбойт. Же болбосо амалсыз иман болбойт.
Экөө бири-бирин кошо жүрөт да. Иман өзү эле ишеним менен гана өзү жетишсиз. Же болбосо амал өзү гана жетишсиз. Иман болбосо ишенесиз, амал кыласыз. Же амал кылып ишеним болбосо да жардам бербейт. Экөө эри шаркак болот. Бул белгилүү нерсе. Иманың качан жардам берет? Амалың болсо. Амалың качан жардам берет? Иманың болсо деген сөз да. Мына ушул себептерди кылат, анан Роббисинен жакшылыкты күтөт, анан ошондон кийин альхамдулилля туура болот. Жалаң эле Аллахка таянам деп себептерди таштап коюу ката болгондой эле. Ошондой эле себептерге таянып, материалдык нерселерге, өзүнүн ден соолугуна, акчасына таянып, бирок иманы жок болсо, бул дагы ката. Ошондуктан Аллахка таянуу менен себептерди бирге алып жүрүш керек. Мен мындайча айтканда, ушинтип элестетиңиз, жанагы кур үмүт, жакшы ойдомун деп амал кылбагандар, жанагы Аллахка таянам деп себептер жасабай койгондор. Илим алам, илимди болом дейт, илимге кадам шилтебейт. Бала болом дейт, үйлөнбөйт. Жакшы акча табам дейт, иштебейт. Жана алма быш оозума түштө отургандар. Мына ошондой эле кадам дейт. Бул акылга сыйбаган, ошондой эле акыретке бараткан адам өзүңө кам көр, жөн эле таштап салба өзүңдү. Аллахтын кечирими, жакшы ой дегениң ал актап койбойт. Качан актайт, амалың менен кошо акталат деп эскерип аткат. Мына ушул боюнча кээ бир аяттарды жана сахабалардын акыбалдарын да эскерген. Имандуу адам коркуу менен үмүттү бириктиришет. Алар Аллахтан коркушат жана Аллахтан үмүт кылышат деп атат. Пайгамбарлардын да эскерген. Коркуп жана үмүт да кылып турушат. Биз берген рызкыдан бөлүшөт. Алладан ырайымын үмүт кылышат жана азабынан коркуп турушат. Алар жакшылык иштерде шашылчу эле дейт. Жакшылык иштерде жарышып кылып жана ошондой эле бизден үмүт кылып жана коркуп турушчу эле дейт. Корккон адам амал кылат, коркпосо кантип адам амал кылат. Мына чыныгы иман ээлери ушундай болот. Коркуу менен үмүттү бирге байлагандар. Ал эми үмүттү гана байлаган адам муржиттер. Муржиттер деген тайпа бар, билесиздер, тек гана ишеним болсо болду, куткарыласың дейт. Амалга мындай шашылбайт. Амалды имандан деп көрбөйт. Аны кылсаң жакшы, бирок кылбай деле койсоң, главный ишеним болсо болду дегендер. Ал эми коркуу жакка болуп кеткендер, булар хавариштер, билесиздер. Аны эскергенбиз. Тек гана ошо коркуу. Адам чоң күнөө кылса капыр болот, түбөлүк тозокто калат деген коркутуу жагы менен кирип кеткен. Алар дагы адашкандар. Ал эми чыны мусулман адам коркууну дагы үмүттү дагы бирге алып жүрөт. Аллах таалам айтат, алар берген амалдарын, Аллахтан берген амалдарын баарын аткарышат. Жана ошондой эле аткарып атса деле жүрөктөрү коркуп турган болушат. Аллахка кайтып барганда абалыбыз кандай болот деп. Мындай чыкканда биз эми амалды кылдык, Кудайга шүгүр деп амалдарына таянып отуруп алган жок. Ошол учурда эле үмүтүн дагы, коркусун дагы таштаган жок. Мындай себеби алар өмүрүнүн аягына чейин коркуу менен үмүттү бирге байлаган. Мына ошондо адамдын амалы шалак болбойт, амалын таштап салбайт. Ушул экөөнүн кайсына бирин ооп кетсе эле адамда шалакылык, кайдыгейлик башталат. Ушул аятты Айша энебиз укканда эмне деген? Бул арак ичкен, урлук кылгандарга тиешелүүбү деген аятты окуп бергенде. Кыямат кайымдан коркуп турушат дегенде, жок Сыддыктын кызы деген. Пайгамбар алейхисалам жок, андай эмес деген. Булар намаз окуган, орозо кармаган, садака берген, бирок амалдарыбыз кабыл болбой калабы деп коркушкан деген. Башкача айтканда, жакшы иштерди кылышат жана кабыл болбой калышынан да коркуп турушкан. Мына бактылуу адамдардын абалын ушундай деп эскерген. Бейишке киргенде дагы биринчи эле сүйлөшкөн сөздөрү Куранда эскерген. Алар сөздөр эмне? Биз азапка түшүп калабызбы деп коркуп жашаганбыз бул дүйнөдө деген. Биз коркконбуз, келечекте сурагыбыз кандай болот? Коркуп өткөнбүз. Мына азыр альхамдулилlah Аллах таалам бизге ушундай мүмкүнчүлүк берди деп бири-бирине ушу бейишке кирип кеткендигине, Аллахтын ырайымына бөлүнүп калганын эскерип сүйлөшкөн аяттар бар Куранда. Ошого эмне түрткү болду? Биз коркуп жашаганбыз деген. Коркуу менен үмүттү бирге байлаган. Ал эми жана кайдыгер адамдар ушул жерден сынып атат да, ошон үчүн эскерип атат. Ошол үмүтү узарып кеткендиктен амалдар таштап салат. Айли кайда нечен деген адамдар ушундай жол менен өтүп кеткен, ыймандан алыстап. Максатына жетпей калган. Эртең тобо кылып коем, эртең амал кылып коем, эртең жасап коем, жетишип калам деп отуруп өтүп кетти дейт. Ошого эмне түрткү болду? Үмүтү түрткү болду. Кандай үмүтү түрткү? Макталган үмүтпү же жалган үмүтү? Жалган үмүтү. Качан макталган үмүт болот жакшы, амал менен коштолсо. Амал кыла бер, жакшылык жасай бер, үмүт кыла бер. Бирок үмүтүм бар деп туруп амалың жок болсо бул ушул өзүндө өз алды. Корккон адам бирге байлайт үмүт менен коркуп. Намазын окуйт, кабыл болуп калгансын коркот. Күнөөнү кылып алса, азабынан коркот. Заматта тобого истигфарга шашат. Мен деген Абу Бакр, мен деген Умар, Усман, Али, небір сахабалар пайгамбарыбыздын жанында жашап, бирге жүрүп, исламга салымын кошуп, небір бай сахабалар ушунун артынан кедей болуп калышты, канча деген кыйналышты. Биз сахабабыз,
биз пайгамбарыбыздын жанында өлөк жөлөк болдук, колуна бут таяк болдук. Пайгамбарыбыздын хадистерин уккан, ушул дүйнөдө гана кабарын алган, бейишке да кирерин, бул дүйнөдөн эле угушкан. Ошондой болсо таянып алган жок. Биз Бадыр согушуна катышканбыз, Ухудка катышканбыз, бизди күнөөлөрүңөр кечирилген деген, бейишке киресиңер деген, болду эми биз кирбесек ким кирет деп өздөрүн таштап койгон эмес. Ошондо да алар катуу коркушкан. Өздөрүн таштап салган эмес боштукка. Амалдар да жасашкан. Үмүттүн амалдарын, күнөөлөрдөн улак болушкан деп ошолордун канча деген эмелерин эскерген автор. Аллах таалам баарыбызга ийгилик тауфик берсин. Тилекке каршы ушул бөлүмдөгү көп адамдар үмүт менен коркууда, Аллах таалам болгон жакшы ойдунда, Аллах кечиримдүү, ырайымдуу деп ошол жака көп адамдар агылганда шайтан ошол адамдын алсыздык экенин көрүп турганда көп адамдарды ушул торго салганда. Ошон үчүн канча деген адамдарды кур үмүт куруттуу деп атат да. Мына кылам, ана кылам деп жакшылыктардан кур калып, тобо кылбай бул дүйнөнү өтүп кетти. Ошондойлордон болуп калбайлы деп эскерип атат. Себеби жанагы автордун башында сурабады, эсиңиздерде? О шейх, мен деле билем дейт. Бул жакшылык, бул жамандык, бирок моюнум тартпайт. Өзүмдү өзүм башкара албайм. Ошо кайра эле жалкоолукка, кайдыгерликке сүңгүп кирип кетем. Амалдарды аткарбай өзүм таштап салам. Ошонун себептери эмнеден деп, ошонун себептерин ушуларды эскерип атат да. Адамга иманың алсыз болсо, илимиң аз болсо, сабырың жок болсо, анан кур үмүт кылсаң, жакшы ойдомун деп ушинтип жүрө берсең, өзүңдү өзүң алдайсың. Жок, сен өзүңдү өзүң колго ал. Аллахка жалынып жалбарып дуа кыл, себептерди жаса. Ар бир себепти жасаган сайын адам даамын сезип, адам тартылып кете берет. Адат болуп калат. Мына башында намаз окуган бирөөгө оор көрдүм деле, намазга кирди. Намаз рахат экенин сезди. Эртең менен кечки зикир убакыт алгандай кызыктай болду эле. Эртең менен кечки зикирди калтырбаган адам ошодон рахат алып баштайт. Куран окуган оор деп көрдүм деле, Куран окуп баштады. Башында үргүлөп кетет. Кыйналат. Себеби напс үйрөнгөн эмес да, напс да таза эмес, жүрөгүндө иман толук эмес. Анан ошодон ушинтип барып жакшылык ишти жасай берсе, ошодон денесине, жүрөгүнө сиңет. Ансыз адам жашай албай калат. Бул жакшы көрүнүш. Мына ошентип адам напсисин күрөшөт. Анан баягы алма буш оозума түш деп чуданы күтүп, кереметти күтүп жата берген ал болбойт. Күрөшүш керек напси менен. Сабак угушка деле ошол. Китеп окушка деле, бир нерсени жатташка, үйрөнүшкө адам өзүнүн напсиси менен күрөшөт. Напси бул жаш баладай. Таштап салсаң, жана чойрогуңду берки болуп, өзүн туура эмес кадамга кетип калат. Напси да ошондой. Ушуну корректировка кылып, тарбиялап, каеринде алсырап атам, каеринде боштук болот, каеринде кайдыгерлик болот деп адам өзүн контролдоп дайыма күрөш керек. Эртең менен, түштө, кечинде ар намазыңызда өзүңүзгө бир убакыт калтырыңыз. Каягыңыздан алсырап атам, эмне болуп атат? Куран окулуп атабы, зикирлерим кылынып атабы, намаздарым убагында окулуп атабы деп күрөшөт. Ошонун баардыгы себептер жасап атабыз деген сөз. Анан оюм таза, жүрөгүм таза, жакшы ойдомун, Аллах кечиримдүү, Аллах ырайымдуу деп жүрө бербе деп атат. Аллах баарыбызга ийгилик тауфик берсин. Ва саллаллаху тааля аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.